Саламатсыздар, биз азыр хорго дүрүзбө чагын баштайбыз. Эки хабын бир тайпасы менен мугалим Муражатова. Азыр Равшан кызы Аянагын сагып өтөбүз. Аяна, биз экөөбүз сени менен Даргомырскийдин Русалка операсынан хор сватышканы өткөнбүз. Внимательно карагын, азыр кайтылуу сагы. Тональности си бемоль мажордо жазылган. Ачкычта си бемоль, ми бемоль бар, өлчөмү 2-ден 4. Эсиңде болсо керек, биз чыгарманы дирижерлөөдө, чыгарма менен иштөөдө үстүңкү добуштарды биринчи голос сопрано деп, төмөнкү добуштарды экинчи голос альт деп, альт болот. Биринчи голос менен иштегенде, үстүңкү голос сопрано менен иштегенде оң кол менен ойнойбуз нотаны, сол кол менен дирижет этебиз. Ре, до, си, до, соль, соль, си, ля, соль, фа, ми, ре. Си, соль, фа, си, до, соль. Си, соль, фа, си, до, соль. Ми, соль, ля, фа, ре, до, си, ля, си, до, фа, ре, до, си, деп. Ал эми экинчи голос альт менен иштегенде биз сол кол менен ойнойбуз дагы оң кол менен дирижет этебиз. Карагын, мына экинчи голос кетип атат. Фа, ми, ре, ми, соль, фа, ми, ре, до, си. Соль, ми, ре, фа, ми. Соль, ми, ре, фа, ми. Соль, ми, фа, ми, ре, до, ре, ми, фа, ми, ре. Эми бул жерде биз сольмизация кылып атабыз. Себеп дегенде камертон да жок, инструмент да жок. Ошондуктан жөн эле сольмизация менен көргөзүп атам. Демек, биринчи голос менен иштегенде сен сол кол менен хорго көргөзөт экенсиң, дагы оң кол менен мелодияны ойнойт экенсиң. Ал эми альт менен иштегенде сол кол менен мелодияны ойнойт экенсиң, дагы оң кол менен альтка мелодияны көргөзөт экенсиң. Ушинтип ойногондо эки партия фа, ре, ми, до, ре, си деп чогуу ойнолот, аккорд түрүндө ойнолот. А вот иштегенде отдельно иштейбиз. Ушуну кайталап кой. Анан бүгүнкү чыгармаң жаңы чыгарма менен тааныштырамын. Паризат деген чыгарма. Мунун элдик, обон элдики хорго иштеп чыккан Калый Малдыбасанов биздин белгилүү кыргыз композитору. Бул чыгармага анализ жасай турган болсок, бул чыгарма куплеттик формада жазылган чыгарма экен. Куплеттик формада жазылган чыгарма экен. Анан 1, 2, 3 куплеттен турат экен. Эми чыгарма тиги акапелла чыгармасынан айырмаланып, бул сопровождение үчүн коштоосу менен жазылган хор. Бизде дайыма оркестр же болбосо фортепиано коштоп турат экен. Канча так коштойт экен? Мынакей 1, 2, 3, 4, 5, 6 тактан кийин гана хор выступать этет экен. Эми биз мунугу эс деген өлчөм, бул 4 өлчөмүнө биз өткөнбүз. Эсиңде болсо керек, мен схемасын сызып көргөзөйүн. 4 өлчөмү мына төмөн түшөт, анан мага, анан кийин сага, анан кийин асманга, төмөн, ичкериге, сыртка, и кайрадан жогору. Ошондо 1, и 2, и 3, и 4, и болот. Кайталайбыз кана. 1, и 2, и 3, и 4. Төмөн, мага, сыртка, и жогору. Мына ушинтип кайталап аласың. Сен биринчи ноталарын жатта, анан кийин сөзүн жатта, биринчи куплеттин үстүндө иштет, суроолоруң болсо мага кайрыл. Эми муну койчу.